Куралдуу жаңжалдар жакырчылыкты жана теңсиздикти ого бетер күчөтүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Президент согушка, кыйроого жана өлтүрүүлөргө кетип жаткан акчаларды глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, глобалдык миграцияны алдын алууга колдонууну сунуштады. Дүйнө лидерлери ондогон жылдар бою жакырчылыкты жоюу зарылдыгы жөнүндө айтып келишет, бирок бул үчүн өздөрүндө жетиштүү эрк болбой жатканын кошумчалады. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук көптөгөн кыйынчылыктарга туш болууда. Аргасыз мигранттардын санынын өсүшү, климаттык коркунучтардын күчөшү, ошондой эле ресурстардын жана байлыктардын адилетсиз бөлүштүрүлүшү. Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек. Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Биз айтып атабыз, дүйнөдө согуштуу конфликттер токтош керек. Анткени эгерде конфликттер токтолбосо, адамдын жашоосуна бул чоң зыян келтирет. Экинчиден болсо, бореки көптөгөн мамлекеттер согуштарга атайын колдоо көргөзүп атат. А ошо колдоо көргөзүпкөндүн ордуна алар аны тынчтык жолун сүйлөшкөндүн ордуна кайра аларга колдоо көргөзүп атат. Ошондуктан бул конфликттин мындай келечеги жок деп президент айтты. Агатар Бириккен Улуттар Уюмунда Жапаров климат маселесин да көтөрдү. Көйгөйдү чечүү үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди көрүп жатканына токтолгон. Ал жашыл экономикага карыз алмашуу механизмин күчөтүп жана жайылтууну сунуштады. Өлкө башчы Кыргызстан 2050 жылга чейин көмүртек нейтралдуулугуна жетүү максатын койгонун белгилеп, кайра жаралуучу энергия булактарын интеграциялоо жигердүү жүрүп жатканын айтты. Ошондуктан бул дүйнөлүк глобалдык мындай чогулуштарда өнүккөн мамлекеттер ошо жаңы өнүгүп келаткан жардым мамлекеттерге кандай жардам бере алыш керек. Ошо жөнүндө президент айтты, эгерде силер ушунчалык колдоп атсаңар, эмне үчүн бул тышкы карызы көп мамлекеттерге карызын кечпейсиңер? Эмне үчүн бул ошо карыздарды жашыл экономикага байлабайсыңар, эмнеге аларды кечпейсиңер деген суроолорду койду да. Мындан сырткары Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин сунуштады. Президент Кыргызстан шайланган учурда Коопсуздук кеңешинин ишинин натыйжалуулугун жана ачык айкындуулугун жогорулатуу ишин улантаарын белгиледи. Коопсуздук кеңеши Бириккен Улуттар Уюмунун негизги 6 органынын бири болуп саналат. Кыргызстан буга чейин туруктуу эмес мүчөсү болгон эмес. Кезектеги шайлоо 2026 жылдын июнь айында Нью-Йоркто өтөт. Эгерде ООНго Коопсуздук комитетине өтүп калсак, биз кандай иштерди аткарабыз? Дүйнөлүк глобалдык проблемаларды кандай көтөрөбүз? Экономикасы кичинекей, резервтери аз, анан жардым мамлекетке кандай жардам бере алабыз? Алардын маселесин кандай көтөрөбүз? Ошол жөнүндө биз дайым айтып, аларга түшүндүрүп атабыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда эл аралык ак элбирс күнүн белгилөөнү да сунуштаган. Ал өлкө ак элбирсти коргоо боюнча активдүү иш алып барып жатканын белгилеген. 2023 жылдын декабрь айында ак элбирс Кыргызстандын улуттук символу катары таанылган. Ошондой эле Ажо Кыргызстан тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча программанын башында туруп, бул багытта бирге иш алып барууга дүйнө коомчулугун чакырып келгенин билдирген. Анын айтымында тоолуу аймактардын тургундары күнүмдүк кездешкен кыйынчылыктарда жалгыз калбашы керек. Алмагүл Эркебайкызы, Мирбек Кунубаев, Ош ТВ. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча